Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кымбаттуу туугандар, амансыздарбы? Туугандар, бүгүнкү биздин видеобуз Москва шаарындагы кыргыздардын ачкан бир бизнеси боюнча болмокчу. Мындан кийин буюрса ошол Москвада кыргыздардын жетишкендиктерин силерге көрсөтүп тартуулап турганга аракет кылабыз. Азыркы учурда биз метро ВДНХда турабыз. Бул жакта биздин кыргыз байкебиз жанагы бир лечебный эме ачкан, фитобочкач. Фитобочканын пайдалары чындыгында аябай көп. Азыр барганда дагы кеңирээк маалымат беребиз. Бишкектен, Оштон ачылган, ошончо эл бардык. Бул жактан Москвадан ачылган. 3 жылдан бери иштеп келип атат. Буга чейин эле реклама башка тармактарда кылып келишкен, балким көргөнсүздөр. Ошол азыркыча барабыз, ошол жактан толук эле көрсөтөбүз. Метро ВДНХда метродон жакын жерде жайгашкан. Ошол туугандар, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ушул видеону WhatsApp группаларга бөлүшүп коюңуздар, баардыгы көрүшсүн. Баардыгыбыз эле мына Москвада жүрөбүз, баардыгыбыз эле баягы жеңил кийинебиз, машина айдайбыз. Баары бир суук өтөт. Ар бир эркек келип өзүнүн ден соолугуна кам көрүп кете турган болсо аябай жакшы болот. Ал жакта сонун бир пайдалуу эмелери бар экен. Мына ушу эркек кишилер үчүн чындыгында барып келип өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ошол достор, жана айтканымдай эле азыркы учурда биз ошол жерге келип жеттик. Бул жерде өзүңөр билесиңер, Москванын жана айтканымдай эле сууктарына биздин акелерибиз же укаларыбыз ушул Москвада иштеп жүргөн мекендештер келип, бул жакта женский дагы бар, мужской дагы бар, келип сууктарды чыгарып кетип атат. Анан туугандар, бул жерде ар кандай бир дары чөптөр бар экен. Бул жакта могу ошол бир теке дагы бир нерсе, ошол нерселерди келип же болбосо телефондон сурасаңар болот. Азыркы учурда ушул болуп аткан эле процессти көрсөтүп коелу. Биздин өзүбүздүн азыркы учурда убактыбыз бир аз тарыраак. Тошто болуп аткан жерини ошол бойдон эле көрсөтүп коебуз. Азыр бул жерде биздин инибиз ушул жерде постоянно. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшысыңбы? Фитобочка боюнча кандай пайдалары бар, ошол боюнча бир аз элге айтып койсоң, мынакей. Аласың дагы. Фитобочканын пайдалары простатитке, геморройдон сактайт, улучшение кровообращения, укрепление иммунитета, кожага пайда, сууктарга, ревматизм деген ооруга сууктар чыгарат. Биринчи бочка отургузабыз, ичине влажный пар болот. 20-25 мүнөт отуруп чыккандан кийин суук өткөн жерлерге суук чыгара турган балды шоп берип туруп, жаткызып пакетке ороп, дымдап коебуз. Ал жакта 20 мүнөт жатышат, анан чыгып душтан кийин бүт денеге массаж кылып беребиз 10-15 мүнөт. Бели ооругандар келсе кандай кыласың? Бели ооругандар келсе массаж кылабыз, бочка отургузабыз. Общий суммасы канча болот? Массажга келди, ошол фитобочкага түштү, башка нерсе кылды. Общий канча акча турат экен? 1000 рубль кетет. 1000 рубль. Туугандар, 1000 рубль чөнтөгөрдөн түшүп деле калат. Эркекчеч мына келип, акежелер келип элечи, мына жерде женский да, мужской да бар, Бул жерде азырынча женский жок, жакында бир жума калбай болот женский. Бир жумага калбай женский да болот экен. Биздин эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбыз деле келипчи, мына Москвада өзүңөр билесиңер, баарыбыз эле жеңил кийинип жүрөбүз, өзүнчө жаштарчы, анан суук баардыгыбызга өткөн. Келип өзүнүн ден соолугуна кам көрүп кетели. Азыр бул жакта акелер бар экен, кирип бир аз өзүнүн эмелерин сурап коелу. Абалы кандай болуп атат, кандай ощущение болуп атат экен, бир кыйналбай атабы, канча жолу келиптир же биринчи жолу келип атабы экен, ошол боюнча бир аз сурап кое берели. Ошол, бул жактан келип экенбиз. Салам алейкум, акелер, кандайсыздар? Кантасыздар? Бул жактары бир көрсөтүп коелу, Туугандар, келет экенсиздер. Салам алейкум, кандайсыз? Кандай отурасыз? Бул жактарды тартып коелу, фитобочка. Мынакей байкебиз бир аз настроение жок окшойт. Ушул келесиздер, бул жакта пар болот. Парга олтуруп чыккандан кийин бул жакка киресиздер, туугандар. Бул жакта кадимкидей моундай кылып ороп коюшат. Бул жакта жанагы чыкпай калган сууктар биринчисинен пакет оролот, бал суйкөлүп туруп, анан үстүнөн ушундай бир калың одеял менен ороп коюшат. Азыркы учурда мына байкебиз кайф кылып жаткан учуру азырча. Ошол, бул байкебиз бир аз бодуруураак экен, кичине сурап коелу, мынакей. Кантасыз байке? Абалыңыз кандай? Кандай болуп атат? Шүгүр Канча жолу жакшы. келдиңиз бул жака эми өзүңүз? Биринчи жолу кече видеодо көрүп калдык. Садвакка даже 2021 түшкөн экен, Анан кече көрүп калып, бүгүн келдик. Бүгүн келдиңиз. Кандай кыйналбадыңызбы? Бирок жок. Мен мындай эле ойлоп койдум, Бансада 10 күн лечение алышсаң, муну жерге 2 күн келсеңиз достаточно экен. Жакты сизге? Жакты, Кудайга шүгүр. Мага эле эмес, жанымда Дамулага ham жакты. Ошо уктап атат да жаккан. Тынчыңыздарды албай бул жакта байкелер мененчи. Ошол, чоң рахмат. Бул жактан келебиз, дальше туугандар. Келесиздер бул жактан.
Бул жерде кичинекей раздевалкасы бар экен. Кийимиңиздерди чечип, ал жактан душевой кабина ал жак бул жак. Бул жакта отурган болсо, келе бересиздер. Бул жакта өздөрүнүн мына массажный комнатасы бар экен. Бул жерде жана хиджама кылышат экен, жана массаждын түрлөрүнү ушундай. Эгерде бир белиңиздер ооруган болсо, же болбосо дагы бир башка нерсеңиздер ооруй турган болсо, бир сөөк жактан боло турган болсо, келип ушул жакта жигиттерге кайрылып кетсеңиздер жакшы болот. Бул жерде иштеп атканына уже туугандар Москва шаарында иштеп атканына 2022-ден баштап иштеди. Уже 2-3 жыл точно болду да ужечи. Ошол. Анан бул жака келсеңиздер, чайларыны дамдап беришет. Чай ар кандай баягы дайыр чөптөр менен чайларды ичесиздер. Только тердейсиздер да бул жерге келсеңиздерчи. Анан кыска нуска мына нерселер боюнча айтып кетейин. Бул жакта муну ачасыздар дагы. Бул жерде баягы жеңелердин ажалы болгон теке муначы. Эркектер муну анча-мынча колдонуп калган акелерибиз билсе керек. Муну эртең менен кечинде ичип турган болсоңуздар, жеңешке алып сиздерди только сүйүп өтөт өмүрүнүн аягына чейинчи. Тамак аш, курсак ток болуп жүрөсүздөр. Ошол, мындан деле ичип коюңуздар. Мен ичип көргөн билем да просто туугандар, чын эле. Мага дегустацияга берген болчу мына бойдоктор ичпегиле мунучу. Бойдоктор иче турган болсоңор кыйналасыңар, ошол. Ошол, анан бул жакта калгандарын билбейт экен, мына сила медведя дейт. Мен мунусун билбейм, бирокчу ошо текени точно билем, анан айтпам. Бул деле ошол сыяктуу эле нерсе болсо керек. Ошол туугандар, бул видеонун максаты ушул биздин Москвадагы мекендештерге бир кичине болсо да бир пайдасы тийсин. Келип ушул бир эми Москвада бардыгыбыз эле суукта жүрөбүз. Баягы такси мекендештерге делечи. Көпчүлүгү баягы жеңил кийинип сыртка түшө калат, баягы суук ысык болуп отуруп, бели ооруйт, грыжа пайда болот. Ошолордун алдын алыш керек туугандар. Келип туруп мына жердечи 1000 сом акча экен. 1000 сом акча чай деле ичип коесуңар. Бирок ден соолугуңарга бир пайда келтире турган деле нерсе кылып кое бергиле да өзүчө. Зыяны жок мына нерсенинчи. Келип мына эми жаз болуп калды. Бардыгыбыздын эле баягы бир ысык жерлерге барып эс алып келгенге шартыбыз жок өзү чындыгында. Анан жок дегенде баягы ысык жерге барбасак да ушул жерге келип жок дегенде бир курс лечение алып кетсек, ден соолугубузга өзүбүздүн эле үй бүлөбүзгө, балдарыбызга бир пайдасы тиет бул нерсенин делечи. Ошон үчүн ар бирибиз келип ушул жака катталып эме кылыңыздар. Келип турупчу бир ден соолугуңуздарга кам көрүп коюңуздар. Мен бул жерден баягы пайдасы тийсин элге деп элечи реклама кылып атам туугандар. Мындан кийин деле туугандар ушу бир жакшы нерселер боло турган болсо рекламаларды кылып берип турабыз. Бизге кайрылып койсоңуздар болот. Эгерде элге пайдасы тие турган болсо, анан ушул видеону баягы биздин ошо бир бели ооруган же бир суук өткөн, ушул бир ооруй турган адамдар боло турган болсо жиберип коюңуздар. Ден соолугуна келип кам көрүп кетсе болот экен. Болгону 1000 рубль менен туугандар. Бир аз убактыңар кетет, 1000 сом акчаңар кетет, зато ден соолугуңар Кудай кааласа аттай болот. Эң главный байлык бул ден соолук дейт. Ошол биринчи очередь ден соолукка кам көрөлү. Бул жактагы тазалыгы, ал жак бул жактары туугандар высший уровеньде чындыгындачы, баягы бир чачылы, мачылы башка нерсеси жок. Келесиңер, досторуңар менен келип отуруп кетсеңер болот. Эми отуруп кеткенде кандай келесиңер, бул жакта ошол ден соолуңарга кам көрүп кетесиңер, анан келип бул жерде аш жесеңер болбойт. Келип алып анан аш көчтөп эме концерт коюп албайт туугандар. Ошол келесиңер, ушул жерге келип бул жакта менин агам бар, тынчтык дегенчи. Тынчтык өзү таксыр адам келип силерди күтүп алат. Бир аз баягы динден силерге бир маалымат айтышы мүмкүн. Бул жакта инелерибиз бар, баягы массаж өтө катуу болгончу. Булар силерди күтүп алат. Короче, тан, ал жак, бул жак, суу, пуу. Короче, келесиңер, только кайып кылып туруп кетесиңер, маза кылыпчы. Кайып дегенде маза кыласыңар. Кыргызстандын бир бурчунда отуруп кеткенде болуп, үйүңөргө аман-эсен барасыңар. Текеден ичип алган болсоңор анан барып кеңешкерге ичип бересиңер. Ошол эле. Ошол туугандар, бул видеодо аягында эмне дейбиз, коштошпойбуз. Буюрса дагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бул азыркы учурда Москва шаары. Бул жакта адрестерин жазып коебуз. Бул метро ВДНХ, жана видеонун башында деле айткам. Метро ВДНХ келе бересиздер туугандар. Телефонго чаласыздар, байланышасыздар, келе бересиздер. Келип эми бул жакта деле туугандар очередь болуп калышы мүмкүн. Алдын ала жазылып келсеңиздер жакшы болот. Анан телефонго сөзсүз түрдө чалып келиңиздер. Анан адресин таштап коебуз. Анча-мынчалар кирип көрүп өтүп кетсеңиздер деле болот. Ошол кыргыздардын бизнестерин туугандар колдойлу чындыгындачы. Башка бир азыр өзбектердин бир чайханасына барып деле бир 2000, 3000, 4000, 5000ге отуруп аш жеп коюп атабыз, башка нерсе кылып коюп атабыз. Тамак жегенибиз жакшы, бирок туугандар анан кыргыздардын деле бизнесин колдойлу, өнүктүрөлү, өсөрү туугандар. Бирок бул жерде колдойлу дегенде бул пайдалуу нерсе болуп атат да туугандар. Пайдалуу нерсени колдош керек. Бул биринчи очередь эле бул сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүп атат бул жердечи. Мага өзүмө жакты туугандар.
Ошон үчүн мен силерге деле сунуштап атам. Мен деле мына туугандар баягы машина айдап жүрөм. Өзүңөр билесиңер, баягы кээде сууктан жеңилкин эле түшө каласың, белиң ооруп калат, башка нерсе болот. Келсең бул жакта балдар туугандар мына ысык эмеге түшүрүп туруп, белиңди сонун кылып туруп кайра чыгарып коет. Ошо менен дальше ишти кылып жүрө бересиң туугандар. Ошол. Сак саламатта туруңуздар.